Жашоонун канча түрлүү жолдору бар. Кээ бири абдан кенен, кээ бири тар. Адамга бир жолду тандаш кыйын, себеби жаңылуу бар, адашуу бар. Жашоо бул байкап турсам өңдүү түрлүү, кээде шаңдуу, кээде абдан өкүнүчтүү, бардыгын башыбызга салып коет. Тагдырдын сынактары түрлүү. Арыбаңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрыктары көрсөтүүсү. Бүгүн дагы биз мыкты таланттуу акын менен маектешүүнүн алдында турабыз. Ал Майрамкан Абдыкарова эжеке. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эжеке, келиңиз анда мына ушул чыгармачылыктын башаты тууралуу уксак. Мен ушул кичинемден эле, бала чактан эле, бир 13-14 жашымдан эле ыр жазып калдым. Ушундай табигаттын арасында чоңойдук. Жайлоолорго чыгып, ушундай табигаты Кооз Папан деген жерде чоңоюп, балалык ошол жерде өттү. Сууларын, тоолорун, табиятын, ушундай кооз жерди көргөндө ушундай бир ыр жазып баштаган бала чак болду. Ал бууттанган ак буура, шашып сен кайда барасың? Өмүрлөрдүн тездигин айттың-ай эске саласың. Гүлөнүп аккан ак буура, күркүрөп күнү чаласың. Жаныңа басып мен барсам, жаштыкты эске саласың. Шаркырап аккан шарыңды тиктеген адам суктанар. Өнөрлүү адам бойлосо, ыр жазып сенден шыктанар. Адамзат, адам деген өмүрдө баскан жолдон абайлайт, ак караны ажыратып, ак жолунда сабалайт. Тайгак жолдор адамга миң кырынан көрүнөт, таамай атып жүрөккө даалай жаштар төгүлөт. Шоолдаган замана ар тараптан сынайсың, бирде бийик көтөрүп, бирде төмөн кулайсың. Сабырдуусуң адамзат, сабырыңдан айланам, кандай болгон күндө да өмүр көчүн улайсың. Адам деген атың бар, инсандыктан тайбайсың. Тынчтыктын баркын билүү, күн чыгат да өз нугунда күн батат. Ошол күндө түркүн тагдыр алмашат. Кубанычы, кайгысы бар ал күндүн, кантсе дагы кереметтүү таң атат. Эх жашоо, кандай гана таттуусуң, кээде тагдыр калчаганда каттуусуң. Адамды адам турса аярлап, анда өмүр баяндуусуң, барктуусуң. Көктүм жазга жеткендей мен кубанам, тынчтык тилеп жараткандан суранам. Үй бүлөнүн, жан дүйнөнүн тынчтыгын, эх бакыт деп билет аны туялган. Сүйүү. Сүйүү деген ойноктогон сезимде, бат өчөт да пайда болот кезинде. Чыныгы сүйүү айтылбастан жашынат, жүрөгүңдүн түпкүрүндө, төрүндө. Бирге жүрсөң, ашуулардан ашалган, бороон урса түйшүгүнөн качпаган. Кыйынчылык караан түндөр түссө да, жамгырлардын өткүнүндөй байкаган. Ошол сүйүү жашасын. Сүйүү деген жуурулушат эмгекке, сүйүү деген жерге чабат бир кезде. Жалт деп сага көрүнгөндөй шембе, даалай түркүн сыноосу бар ичинде. Сен сүйүүгө жолукканда баа бербе, бороон уруп бурганактайт бир кезде. Тоскоолдукка өмүрүңдү арнасаң, сүйүү деген тосуп чыгат өзү эле. Анын чыгарма жаратууда ар бир адам, жанагы акындар көбүнчө кээ бир ырларды жазганда коомчулукка таратуудан тартынышат. Балким эл кандай кабыл алат, окурман кандай кабыл алат деп. Мына ушул сиздин жан дүйнөңүздөн чыккан ырды дароо эле жарыялаганга жан дүйнөңүз даяр болобу, же болбосо айрым учурда жашырып койгон ырларыңыз да барбы? Айрым учурда болот. Не дейт экен деп баягы рамкадан чыга албай, андан кийин ушу жакын өзүмдүн жолдошум сындап берет, ошого биринчи окутам. Анан мындай болот, андай болот деп айткан кеңештерин угам. Андан кийин чыгарам. Мурда көп эле андай учурлар көп болчу, азыр бир аз тез эле чыгарып баштадым. Өмүр сапары
Турмуштун тузагы бар чалыштаткан, ак карасы аралашып багыт алган, адамдык касиетти бийик тутуп, жашоодо адам болуп калуу арман. Ыктайлы, биз ыктайлы адалына, ыразы болуу үчүн кадамыңа, жамандыктан жакшылык үстөм турсун, адамдын бир келүүчү сапарында. Алкул Осмоновго. Күчтүү акын, кыйын акын алпакын, поэзиянын ачып турду көктөмүн, тең тайлашып, өлүм менен кармашып, билген экен ал өзүнүн өлбөсүн. Алкулду ажал алып кетерде, кылычтын кыр мизинде ал курчуду, ташка чаап, темир чапса кайтпаган, ырлары да дал ошондой мазмунду. Ырларын мен окуганда таң калам, мөнүш көрсүң сен оюңду таптаган, бийиктерден мен көрдүм, бир да ыры окулбастан калбаган. Ойдун пири поэзияда жашаган, бүркүттөрдүн чеңгелинен качпаган, мындай акын жалгыз бирөө кыргызда, кыргызымдын бактысына жаралган. Өлбөстүккө чейир салды издериң, мен өзүңдү ырларыңдан издедим. Азыр гана коштошуп сен кеткендей, чаң басып же жабылбады излериң. Музыка чертип, көңүлдөрдүн сырларын, сууруп чыгат жүрөгүмдүн муңзарын, бийиктерге көкөлөтүп учурат, сезимдердин махаббатын жыргалын. Музыка, айтчы кандай сырың бар, мен уурусам сенден дары табылар, ноталардын ыргагында жаңырып, музыка кереметтүү күчүң бар. Жан дүйнөм, барын топтоп жан талашкан адам экен, напсибизди тыя албаган жаман экен, курсактын аштыгы ай эч нерсе эмес, жан дүйнөнүн жардылыгы жаман экен. Кемеңгерлүү сөз айтылса тыңшап калам, жан дүйнөгө керектигин байкап калам, байлык бийлик жок болсо да кайыл болдум, жан дүйнөм бай болсун деп тилек кылам. Талкаланып неченердин тагдыры, бет алышты мекен үчүн бардыгы, жалын менен от аралашкан майданда, кечип өттү мекен үчүн жалынды. Мекен деди жүрөктөн, согуш деген бүт адамды жүдөткөн, жетим калып, жесир калып энелер, кыяматтуу каргашалуу күн өткөн. Ою бузук каргашалуу душманга, каруу билек аталар тик турушкан, жанын берип улуу биздин аталар, бейпил жашоо урпактарга сунушкан. Улуу жеңиш аталардын эрдеги, улуу жеңиш апалардын шердеги, улуу жеңиш урпактарга түбөлүк, улуу жеңиш адамзаттын теңдиги. Айрым адамдар көбүнчө турмуштун түйшүгүн, кайсыл бир көйгөйлүү нерселерди, проблемаларды, маселелерди чагылдырууга жакын болсо, айрым адамдар көбүнчө кооздуктарды сүйүүгө жакын болуп, мына ушундай адамды кубандыруучу нерселерге жакын болушу мүмкүн. Ал эми сиздин табиятыңыз кандай ырларды жазат? Менин табиятым ушу табиятка суктануу, артыкчылык кылып басымдуулук кылат, ушул табиятка өтө басым жасайм. Өзүбүздүн жерибиздин кооздугу, суулардын тунуктугу ушунчалык табиятка көп басым жасап, ырларым дагы ошого көп, ошол боюнча. Тоолор, тоого сен келгенсиңбе, тоо гүлүн тергенсиңбе, туп-тунук булактардын суусунан ичкенсиңбе? Ар түркүн канаттуулар чырылдап күүсүн чалар, кооздуктун жеткен чегин адамзат сенден табар. Ар дайым бийиктесин, көбөйсүн ар каргулжа кийиктериң, акылман
адам заты өзүңдөй бийиктесин. Сүйүү. Сүйүү деген ойноктогон сезимде, бат өчөтта пайда болот кезинде, чыныгы сүйүү айтылбастан жашынат, жүрөгүңдүн түпкүрүндө, төрүндө. Бирге жүрсөң, ашуулардан ашалган, бороон урса түйшүгүнөн качпаган, кыйынчылык караан түндөр түссө да, жамгырлардын өткүнүндөй байкаган, ошол сүйүү жашасын. Сүйүү деген жуурулушат эмгекке, сүйүү деген жерге чабат бир кезде, жалт тепсага көрүнгөндөй шембе, даалай түркөн сыноосу бар ичинде. Сен сүйүүгө жолукканда баа бербе, бороон уруп бурганактайт бир кезде, тоскоолдукка өмүрүңдү арнасаң, сүйүү деген тосуп чыгат өзү эле. Адамзат, адам деген өмүрдө баскан жолдон абайлайт, ак караны ажыратып, ак жолунда сабалайт. Тайгак жолдор адамга мен кырынан көрүнөт, таамай атып жүрөккө даалай жаштар төгүлөт. Шоолдаган замана ар тараптан сынайсың, бирде бийик көтөрүп, бирде төмөн кулайсың. Сабырдуусуң адамзат, сабырыңдан айланам, кандай болгон күндө да өмүр көчүн улайсың. Адам деген атың бар, инсандыктан тайбайсың. Айрыкча чыгармачылык дүйнөсүндө сөзсүз бирөө түрткү бериши мүмкүн да. Кайсыл бир белгилүү акындын чыгармачылыгы же болбосо кайсыл бир сизди жетектеген адамдын аракеттери себепчи болушу мүмкүн. Мына ушул чөйрөдө кимдерди көбүнчө үлгү тутуп калчу элеңиз? Мен ушул чоң энем болду. Чоң энем ушу кошок кошуп, жамак жамап, ушундай бир ырларды кураштырып жүрдү. Ошол чоң энемдин жанында көп болдум. Ошол чоң энем менен өттү го дейм. Андан кийин ушул Алкул Осмоновдун чыгармаларын көп окудум. Ошого аябай басым жасап окуп, Алкул Осмонов жөнүндө жазган ырларым дагы бар. Көптөгөн адабий китептерди окудук. Бул акындык кесип, акындык өнөр, бул Алла Тааладан берилген өнөр экен. Ошону бап эстеп өстүрүп, кастарлап жүрүш керек экен. Жана жан дүйнөнү байытыш керек экен. Көп китеп окуп, жакшы ырларды жазуу үчүн ушундай руханий байлыктарды алыш керек экен. Алкул Осмоновго. Күчтүү акын, кыйын акын алпакын, поэзиянын ачып турду көктөмүн, тең тайлашып, өлүм менен кармашып, билген экен ал өзүнүн өлбөсүн. Алкулду ажал алып кетерде, кылычтын кыр мизинде ал курчуду, ташка чаап, темир чапса кайтпаган, ырлары да дал ошондой мазмундуу. Ырларын мен окуганда таң калам, мөнүш көрсүң сен оюңду таптаган, бийиктерден мен көрдүм, бир да ыры окулбастан калбаган. Ойдун пири поэзияда жашаган, бүркүттөрдүн чеңгелинен качпаган, мындай акын жалгыз бирөө кыргызда, кыргызымдын бактысына жаралган. Өлбөстүккө чейир салды издериң, мен өзүңдү ырларыңдан издедим. Азыр гана коштошуп сен кеткендей, чаң басып же жабылбады излериң. Өмүр сапары, турмуштун тузагы бар чалыштаткан, ак карасы аралашып багыт алган, адамдык касиетти бийик тутуп, жашоодо адам болуп калуу арман. Ыктайлы, биз ыктайлы адалына, ыразы болуу үчүн кадамыңа, жамандыктан жакшылык үстөм турсун, адамдын бир келүүчү сапарында. Жакшылыкка умтулуу,
жазгым келди ойлорумду чабыттап, жашоо гүлүн калпып алып багыттап, жашоо деген сонун нерсе турбайбы, жакшылыкка умтулабыз өзүбүздү багыттап. Кең да эмес, жарык эмес жолдорда, ак мамыктай жумшак болбос колдорда, тагдыр жолдун тайга кашуу жолунда, жай баракат басып өтүү болбоста. Акыл калчап ар бир баскан кадамда, ойду толгоп опурталдуу заманда, бийик кармап жакшылыктын байрагын, адам болуп жашап өтсөк сонунда. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө келип мыкты маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге дагы. Сизди күтүп калабыз. Рахмат сиздерге дагы. Ардактуу телекөрүүчү, мына ушуну менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.